Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге сотовый деп аталган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчимин. Каналга катталып жана досторуңуз менен бөлүшүп койгон болсоңуз, биз баштадык. Как ты влез в эту игру? Ответил на звонок. Биз эң алгач эле Джессика Мартин аттуу мугалим аял жана анын баласы менен таанышабыз. Ал таң атпай баласы менен коштошуп, аны мектепке кетирип жибергенден кийин күтүүсүз жерден үйгө 3 куралжан адам кирип келип, Джессиканын үй кызматчысын өлтүрүп, өзүн болсо күч менен белгисиз бир үйгө алып барышып, анын чатырындагы караңгы жерге камап салышты. Бир аздан соң эле алардын бири кайтып келип, ал жердеги кол телефонду талкалап салды. Джессика болсо эшикти тарткылап ачып көргөнгө аракет кылып, башка жерден да чыгуучу жолду издеп, бирок эч жерден чыга албай койду. Эми анын жалгыз үмүтү жанагы талкаланган телефондо болуп, анын зымдарын туташтырып бириктиргенге аракет кыла баштады. Ал эми кийинки кезекте биз Райан аттуу адам менен таанышабыз. Анын сүйлөшкөн кызы ал экөөнүн ортосунда болгон мамилеге чекит коелу десе, Райан өзүнүн өзгөргөндүгүн айтып, сүйлөшкөн кызынын көңүлүн табууга аракет кылууда. Эми мындан ары мен аябай жоопкерчиликтүү адам болом деп сөзүн берген Раянга сүйлөшкөн кызы бир жумушту бүткөрүп берүүнү суранды. Райан ага макул болуп эле жолдо унаасы менен кетип бара жатса, Джессика жанагы бузулган телефонду туташтырып жатып, белгисиз бирөөгө чалууга мүмкүн болду. Раянга коңгуроо келип, ал телефонду көтөрсө, Джессика дароо эле аны өлтүргөнү жатышкандыгын айтып жардам сурай баштады. Анда Райан эч шашылбай телефондун ары жагындагы аялга эч эле ишенген жок. Бирок Джессика Раяндан 10 мүнөттүк гана убакыт бөлүүнү суранып, полицияга кабар берип коюуну суранса, Райан макул болуп, жакын жердеги полиция мекемесине токтоп кирип барды. Ал жердеги Муни аттуу полиция кызматкерине телефонду берсе, Муни дароо эле жардам сураган Джессиканын аты жөнүн жана дарегин жаза баштады. Дал ошол учурда мекеменин ичинде баш ийбеген кылмышкерлердин тополоңу башталып, полиция Муни дароо ошол жака жөнөп, Раянды болсо 4-кабаттагы детективге барууну суранды. Анда Райан детективди издеп 4-кабатка чыгып жөнөп, ошол учурда Джессиканын жанына жанагы куралчандардын башчысы Итан келип калды. Ал Джессиканын эч нерсе билбейм дегенине карабай эле катуу коркута баштаса, телефондон чыгып жаткан үндү уккан Райан эми Джессикага чындап ишенди окшойт. Итан болсо Джессикага: "Сен эч нерсе айтпасаң айтпай эле кой. Мен силер жөнүндө бардыгын билем. Азыр мектепке барып балаңды алып келем. Ошондо мен сурагандын бардыгын өзүң эле сайрап бересиң" деп ошол жака жөнөп кетти. Ал бөлмөдөн чыгып кетери менен Джессика Раянга байланышып, телефонду такыр өчүрбөөнү суранып, эгер өчүрсө экинчи байланыш албай калаарын айтты. Райан дагы 4-кабатка чыгайын десе, байланыш үзгүлтүккө учураганы турат. Ошол учурда Джессиканын унаасын айдап, Итан мектепке жөнөдү. Аны көргөн Джессика ыйламсырап, Раяндан жардам сурап, мектептин дарегин айтып, Итан мектепке жеткичекти баланы алып кетүүнү суранды. Эми айласы кеткен Райан унаасын айдап мектепти көздөй учуп жөнөдү. Джессика ага өз унаасынын үлгүсүн айтып, анан да баласынын аты жөнүн өңү түсү келбейтин айта баштады. Бирок Райан баланы тапкан чакта эле коңгуроо болуп, бардык окуучулар мектептен тарай башташты. Айласы кеткен Райан мектептин алдына чыгып, көптөгөн окуучулардын арасынан баланын аты жөнүн айтып кыйкырып, бирок ал баланы тааныган кезде бала апасынын унаасынын жанына барып, бардыгы кеч болуп калган эле. Итан баланы уурдап качып, Райан болсо ыкчам түрдө мектеп күзөтчүсүнүн унаасына айдап эле артынан түштү. Бирок жолдон ага автобус чоң тоскоолдук жаратып, Райан андан ашам деп жатып эле карама каршы жол тилкесине түшүп кетти. Натыйжасында көптөгөн адамдар кырсыкка туш болуп, акыры Райан курулуш жүрүп жаткан жолго келип токтоп калды. Ошол учурда Раяндын телефонунун кубаты да түгөнө баштап, ал унадан кубаттоочу зымды издеп жатып, тапанча таап алды. Джессика болсо Раяндан байланышты үзбөөнү суранып жатты. Айласы кеткен Райан тобокелчиликке барууну улантып, курулуш жүрүп жаткан жолдон эле айдап жөнөдү. Дүкөндүн жанына токтоп, ал жактан унага улап алуучу кубаттоочу зымды сатып алайын десе, бардык жакта кезекке туруу керек болуп, эч бир кызматкер көңүл бурбай койду. Анда айласы кеткен Райан дүкөндөн чыгып кетип, бир канча секундтан кийин жанагы таап алган тапанчасын көтөрүп жетип келди. Дароо бир жолу ок чыгарып, коркуп калган кызматкерлерден кезексиз кубаттоочу зымды сатып алды. Полиция Муни детективден кызыл кийимчен бала сизге бардыбы деп сураса, детектив андай баланы көрбөгөндүгүн айтты. Анда ага таң калган Муни кагазга жазылган Джессиканын аты жөнүн жана дарегин окуп, чамасы анын үйүнө барганы калды окшойт. Ал эми Итан Джессикага кайтып келгенде, Джессика телефонду кайрадан жашырганга жетишип, Итан болсо Джессикага баласын көрсөтүп, эгер жооп бербесең балаң өлөт деп коркутуп, анын күйөөсү Крейгтин кайда экенин, бүгүн экөөңөр кайсыл жерден жолугушат элеңер деп сурай баштады. Анын бардыгын Райан дагы эле телефондон угуп турат. Акыры айласы кеткен Джессика бүгүн күйөөсү Крейг менен аэропорттон жолугушмак экендигин айтты. Эми Итан адамдары менен түз эле аэропортко жөнөп, Джессика болсо кайра эле Раяндан жардам сурап, Итандан биринчи аэропортко барып, күйөөсү Крейгти табууну суранды. Ал эми полиция Муни Джессиканын дарегине келип эшикти такылдатса, ал жактан бир аял чыгып, өзүнүн Джессика Мартин экендигин айтып, ыңгайсыз болгон Муни сизди бүгүн эч ким уурдап кеткен жокпу деп тамашалап, кайра эле артка кайтты.
Биз мындан соң ал аялдын Итанга иштеген аял экенин түшүнөбүз. Ал эми кийинки көрүнүштө Райан менен Джессиканын байланыш линиясына дагы бир бизнесмен апасы менен сүйлөшүп жаткан байланыш линиясы кошулуп калды. Көрсө ал Раяндын жанындагы эле унаадагы адам болуп, аны байкап калган Раян алардын сүйлөшүүсүнө тоскоолдук болуп жаткандыктан унаасын алдыга айдап кайрып токтотуп, жанагы бизнесмендин телефонун тартып алды. Бирок дагы бир өкүнүчтүү жагдай, Раяндын унаасын башка чоң унаа сүзүп кетти. Анда Раян өз башына өзү бале үйүп жаткандыгына карабай, Джессикага жардам берүүнү улантып, жанагы бизнесмендин кымбат баалуу Поршесин тартып алып айдап кетип калды. Я по уши в дерьме! Аэропортко жетип келген Раян жанагы кара унаа ал жерге келип калганын көрүп, өз телефонун унаада калтырып, жанагы бизнесмендин телефонун алып кетти. Унаадан түшкөн Итандын жүзүн таанып алгандыктан аларды текшерип жатканда Раян жанагы тапанчаны Итандын кол баштыгына салып салды. Тапанчаны көргөн кызматчылар дароо эле Итанды кармап калышып, бирок Итан жана анын жанындагылар полиция кызматкерлери экендигин билишти. Аны көргөн Раян таң калып эле Джессиканын күйөөсүн издеп жөнөдү. Джессика күйөөсүн сүрөттөп берип, Раян болсо аны акыры тапкандай болуп, дароо эле барып телефонду ал адамга берип салса, көрсө ал адам дагы Джессиканын күйөөсү эмес экен. Ошентип Раян бул жолу да кеч калып, Джессиканын күйөөсүн Итан жана анын адамдары алып кетип калышты. Эми Крейгдин аялы Джессика жана баласы дагы туткунда болуп, Крейг Итандын сураганын берүүгө аргасыз болду. Крейг алар сураган нерсенин банкта сакталганын айтса, Итан адамдары менен Крейгди алып дароо эле банкка жөнөттү. Эми Раян Джессиканын суранычы боюнча кайрадан банкка барышы керек болуп калды. Мони жаңылыктарды көрүп жатып, жанагы ага келген кызыл кийимчен баланын жоруктарын көрдү. Анын оюна бир нерсе келип, Джессиканын үй телефон номуруна чалып көрсө, ал жактан жооп берген аялдын үнү башка үн экенин билип, бул жерде чындыгында бир нерсе болуп жаткандыгын түшүнүп калды. Банкка Итан келген учурда Раян дагы ал жака жетип келип, Крейг мажбур болгондугу үчүн банкта сакталган нерсесин алып чыкты. Раян кайрадан чоң тобокелчиликке барып, Итандын адамдарынын бирин уртокмокко алып, Крейгди качырганга аракет кылып, бирок Крейг кача албай калды. Анда Раян Крейгдин кол баштыгын алып качып кеткенге жетишип, башка мүмкүнчүлүк жок болгондуктан бийик кабаттын чатырына чыгып жашынды. Кокустуктан улам телефонун да түшүрүп сындырып алды. Бирок Раянга ал жактан жол таап качып кетүүгө мүмкүн болуп, өзүнүн телефону бизнесмендин унаасында калып, ал эми бизнесмендин унаасын эвакуатор убактылуу токтотуучу жайга алып кеткен эле. Раян эми ошол убактылуу токтотуучу жайга баратып, Крейгдин кол баштыгындагы видео камераны ачып, иштин чоо жайын баардыгын түшүнүп калды. Көрсө, Крейг өзүнүн иши боюнча кыймылсыз мүлктү видеого тартып жатып, жанагы Итан баш болгон полиция кызматкерлери кылмыштуу ишти жазап, башка адамдарды өлтүрүп жатканын көрүп калат. Ошол эле учурда Итан дагы Крейгди көрүп калып, видео жазууну жана Крейгди жок кылуу үчүн келиптир. Бул кезде Мони Джессиканын үйүнө кайра келип, бирок үйдөн эч ким чыкпагандыктан, үйдүн артынан кирип барса, үйдүн ичиндеги жанагы полиция аял аткылай баштады. Анда Мони амал көйлүк менен ал аялды жарадар кылып, бирок анын да полиция экендигин билип эле тез жардам чакыртты. Тилекке каршы ал полиция аял көз жумуп, Монинин жанына келген детективдин да бул ишке тиешеси бар болгондуктан, ал Мониден кайра ал аял сага эч нерсе деп айткан жокпу деп тактап сурап жатты. Ушул учурда Итандын үйдө калган адамы Джессиканын телефон менен сүйлөшүп жатканын билип калып, аны уртокмокко алып жатып эле бир кезде өзүнүн кандай жарадар болуп калганын билбей калды. Көрсө, Джессика жашырып алган бычагы менен аны сайып жүргөнгө жетишип калыптыр. Ал сыртка чыгып, баласы камалган тамдын эшигин ача албай жатса, ал жерге Итан адамдар менен кайтып келип калды. Алар үйгө кирип кетишкенде Джессика баласына бурушка жашын деп айтып, ал ортодо Итан менен детектив сүйлөшүп, детектив ага үйдө кайтарып жаткан полиция аялдын өлгөнүн айтты. Ал эми Джессика унаасын айдап тамдын бир бурчун сүзүп кыйратып, ошол учурда Итан дагы Джессиканын качып кеткенин билип калды. Джессика баласын унаага салып айдап качканча, Итан Крейгди туткундап унаанын алдынан чыкты. Дал ошол учурда кайдан тапканы белгисиз Раян Итанга телефон чалды. Ал Итанга сага керектүү нерсе менде деп айтып, эгер үй бүлөнү мен айткан жерге алып келип, менин көз алдымда кое бербесең, мен бул видео жазууну коомчулукка таратып жиберем деп айтты. Итан макул болуп детективге айтып, детектив болсо Мониге, сен кызыл кийимчен баланы тааныйсың да, сен ошол баланы бизге көрсөтүп бер деп эле ээрчитип жөнөдү. Экөө байланышып, Раян үй бүлөнүн аман экендигин көрүп, бирок күтүлбөгөн жерден эле жанагы полиция Мониге жана детективге кармалып калды. Детектив Мониге рахматын айтып, эми бул баланын жазасын өзүбүз беребиз деп, жанындагы адамды кошуп экөөнү кетирип жиберди. Итан Раяндагы видео жазууну алып талкалап салды. Ал эми Мони жанындагы адамдын рациясындагы үндөрдү угуп калып, алар детектив баш болуп чыккынчылар экенин түшүнүп, дароо эле аны менен кармаша баштады. Итан менен детектив алаксып жаткан кезде Раян сууга секирип кетип, Мони болсо жанагы кылмышкер полицияны кишен деп рациясын алып алды. Детектив Раян качып келип жашынып калган жерге келип, бирок Раян байкатпай келип детективди уктата чапты. Ошол замат эле ал жерге Итан жетип келип, ошол жерден экөө эркекче мушташмакчы болуп эле кармаша башташты.
Эми Раянды жок кылайын деп калганда рациядан баардыгын угуп турган Муни ал жерге жетип келип Итанга тапанчасын таштоону буйрду. Бирок Итан дагы амал көйлүккө салып жашынганга жетишип, Раян да жарадар болуп бир жерге жашынып калды. Эми чоң имараттын ичинен Итан менен Муни бири-бирин аңдышып, бир кезде Раян Итанга телефон чалып жиберип, Итандын телефонуна коңгуроо келгенде Муни анын кайсыл жерде экенин даана билип, дароо эле аны атканга жетишип калды. Андан соң Раян бир кылмышкер менен катуу кармашып, үй-бүлөнү бошотуп алды. Джессика Раянды таанып, ага ыраазычылыгын билдирип, ал үчүн эмне кыла алаарын айтса, Раян ага тамашалап жооп берип, мага жөн гана экинчи чалба деп айтты. Никогда больше мне не звони. Ал эми Раян жанагы видео жазууну телефонуна жаздырып алууга үлгүргөндүктөн детектив жана башкаларды колдоруна кишен салып алып кетишти. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, досторуңуз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.